Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, Москвадагы эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Биз бүгүн Академик Янгелия 6, корпус 1 улицасындабыз. Академик Янгелиянын 4-выхтан чыгып, оң менен басканда где-то бир 350 метр басып келдик. Торговый центрдин 2-нчи этажында жайгашкан карвансарайга келдик, туугандар. Мындан алдын козу грилдери хит болуп тартып кеткенбиз. Азыр деле хит, кудай кааласа, порция кылып сатылат. Козу грилдин даамы аябай даамдуу, чын айтайын туугандар. Келип жеп көрүңүздөр, доставкалар даам бар. Жүрүңүздөр. Көргөзөйүн силерге ички абыраны. Бул жерде жалпысынан 5 кабина бар. Чоңуна бир где-то бир 30 адамдай болот, калгандарына ошо 10-15тен жамаат болуп келип чай ичип кетсеңиздер болот. Жасалгалар деле жакшы. Люстраларды карап коюңуздар. Жүрүңүздөр. Домашний торттор биягы. Өзүбүздүн суусундуктар бар. Шербеттер, тан, чалап мынакей. Атамекенди өндүрүш суусундуктар. Калоочуларга адреналиндер дагы бар экен. Любимыйдын соктору, мына ушундай. Суттан чай. Бул жактан телевизор көрүп отурсаңыздар болот. Араны өчүрүп коюптур. Анан бул чайхананын өзгөчөлүктөрү мына ушундай туугандар. Бир 2-3 кыл мороженалар бар. Бул жактан ошо кошулмаларын кошуп, каласаңыздар молочный, каласаңыздар клубничный, ванильный кылып мороженаларды тартуулайт. Куйма мороженалар. Ушуга чейин чайханалар тартып жүрөбүз. Мындай куйма мороженасы бар чайхана негизи Москвада бир эле ушул карвансарайда бар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жана Москва YouTube каналынын катталуучулары. Бул ирет ашты скидка алып атабыз. Аш килограмм 2300дөн. Кошумча салаты 4 шакара, чизасы, ачуу шорпосу жана шербет кошуп берип атабыз буюрса. Иштөө убактысы таңкы 10дон таңкы 5ке чейин, метро ачылганга чейин иштейбиз. Өзүдө 5 кабина бар, мыякта 12 кишиге ылайыкташкан, мыякта да бир чоң кабина бар, 25 кишиге ылайыкташкан. Дагы кошумчалап кетчү нерсе, бул жерде жөнтек тойлорду, Куран окутту, жакшы кызматтар, жакшы күндөрдө кызматтар кылууга даярбыз. Кандай кызматтар болсо, баарын өткөрүп берүүгө даярбыз. Эми бизден көрүп келгендерге кандайдыр бир арзандатуу болобу? Чоң тойлорду, шо тойлорду өткөзсө мисалы. Эгерде Москвалардын атынан келип, именно Иса инибиздин атынан келе турган болсо, скидка алып беребиз. Бир сыйра бир менюларын тааныштырып кетелик анда силерге. Мына ушундай тамактар бар. Ошол кыргыздын эле тамактары туугандар. Ашып кеткен жери жок. Кымбат болуп кеткен жери жок. Менюсуна кызыккандар да көп болуп калат экен. Ошого силерге мындай эле көргөзүп коеюн. Жана көрүнүп атабы? Кыскасы салаттын түрү бар экен. Мынакей. Азыр жасап көргөзүп беребиз. Келип жеп кетиңиздер. Анан эң бир баса белгилеп айта кетчү нерсе, таксистерге нан менен чай бекер болот. Анан келип мен таксиде иштеймин деп айтып койсок жакшы болот, отурбай туруп элечи. Бияктан шот эсептеп койгондон анан кийин чүмөстөр болуп кетпеслик үчүн. Кабиналарын бир көргөзүп коюп берсере. Жасалгалары мына ушундай туугандар. Ошол бир 15те бала отуруп, кеңири аш жеп кетсе болот. Ха-ха-хи-хи кылыпчы. Өз-өзүн мекендештерке. Парковкалар дагы кенен туугандар. Азыр ошол чай ичип отурган, постоянно чай ичкен туугандардан кыскача бир сурап көрөбүз. Тамактары кандай экен, даамдары кандай, тейлөлөрү кандай деги. Бул жакта бир жамаат туулган күн өткөрүп атыптыр. Кандай карап атат? Жакшы эле карап атабы? Бир кыскача сүйлөп коюңуз. Саламатсыңар бабай, жакшы эле карап атат, обслуживаниясы жакшы экен. Келип тамактанып кеткиле, удобный, условиясы да аябай жакшы экен. Атайын кыргыздар деп келесиздер бияка? Ооба, кыргыздар үчүн аябай ыңгайлуу экен. Келип тамак ичип кетип турсаңар болот экен. Баасы да ыңгайлуу экен. Тамактар да адал. Тамактар да аябай адал. Обслуживание да өтө жакшы экен. Келип тамактанып кетсеңиздер болот.
мына бул жерде агабыз махир аттуу тамак жеп атыптыр. Нокотту шорпо, мантылар менен. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Тамактары кандай экен, кандай тейледи? Элге кыскача бир оюңузду айтып коюңузчу чайкана боюнча. Чайкана абдан сонун бул жер. Келиңиздер бул жерге келип 100% халал баары жакшы, аурасы да жакшы. Келиңиздер. Сунуштайсыз. Келип таам татып кетиңиздер. Баардык тамактары жакшы. Бул жакта агаларыбыз жамааты менен куурдак жегени келиптир. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Мына биз бул жерге дайыма келебиз. Караван-сарай чайканасына сиздерди дагы бул жака сиздерге дагы кеңеш айтат элек, келгиле, даам татып кеткиле. Бул жерде биз Москвада такси жамаатында иштейбиз. Ошо бул жерге андан сырткары волейбол, футбол ойногондон кийин өзүбүз командалар болуп келип да ушул жерден аш жейбиз. Казан кебабы да баардык тамактардын даамдары аябай жакшы, свежий алып келет. Басы дагы жакшы. Силер дагы келгиле, ушул жерден даам татып кеткиле. Сиздер куурдак жейсиздерби? Биз өткөндө биз козу гриль жеп кеткенбиз, аябай даамдуу болуптур. Азыр мына казан кебап жеп атабыз. Мантысы деле, лагман деле баардык тамактары жакшы. Тейлелери кандай экен, тейлелери? Тейлелери баардыгы убагында жакшы, убагында алып келет. Сунуштайсыз. Ушул Караван-сарайын сунуштайм. Келгиле, силер да Караван-сарай чайканасына келип, даам татып кеткиле. Такси жамааты, кыргыздар, өзүбүздүн туугандары, өзбек туугандар, баардыгыңыздарды ушул Караван-сарайына чакырабыз. Мына аш пишти. О, бисмилла. Дем sıradan ekan aş ha? Buz öğren. Oba. Oh. Tuğanlar, karagılaçı. Vay. Qancha yıldan beri başlanmaysak ha? Başta 6 yıl oldu. 6 yıldan beri. Ya maşallah. Qancha kilogram başlandı aldı hem buyakta evi? Qancha zakaz? Az Bulcar'da 2 kilogram var. 2 kilogramlık zakaz ha? Доставкалар боюнча туугандар 2 килограммдан жогору алсаңыздар, 2 килограмм алсаңыздар, доставка кылып беришет. Любой метрого чейин апарып беришет. Аппетитти ачтыңыз го. Биздикилер көбүрөөк жеген тамактарды даярдап силерге көргөзүп берелик дедик. Балаларын бир айтып коелук. Көзө шорпо 280 рубльдан. Суп голубцы өзү сүйүктүү тамактарыбыздын бири, домашний 270 рубльдан. Дагы бир өтө белгилүү кетчү нерсе казан кебаб 430 рубльдан. Оромо домашний тоже өзү жасайбыз баарын колдо кесип 260 рубльдан. Острый салат 280 рубльдан. Острый салат бул говядина кунжут менен украшать этип чыгарып беребиз. Шашлыктар, люля кебаб болгону 150 рубльдан башталат, кусковойлор 200 рубльга чейин. Муякта манты 260 рубльдан. Көргөнүздөй бар жоonu өзү жасайбыз, өзүбүздүн поварлар, жакшы поварлар, Кудайга шүгүр. Бул жакта аш белгилей кетчү нерсе, ашка скидка алып атабыз. Килограмм аш 2300дөн кошумча кылып салатын, 4 салат шекарап, шербет домашний, ачуу шорпосу жана чыасы менен чыгарып беребиз буюрса. Карагыла туугандар, карагыла. Ашты карагылашты. Ашты карагыла. Туугандар, мен мурдакысын айттым эле. Козу грилдердин даамы аябай жакшы депчи. Азыр келип жесеңиздерден болот, порция кылып сатып атат. Кудай калса күнүгө бир козу союлуп, элдин кызматын кылып атыптыр. Козу грилдин порциясы 470тен. Даамын силерге айтып коеюн. Доставкалары 3 килограммдан жогору алсаңыздар, метрого чейин бекер апарып берет. Туугандар, карагылачы. Тандырда пышкан козу гриль. Даам вообще. Даам вкусно. Мен өзүм келген үчүн постоянно бир 2-3 порция алып кетем. Үйдөгүлөргө. Мына ушундай туугандар, өзүбүздүн кыргыз мекендештерге поддержка болсун, келип чай ичиңиздер, козу грилдерди заказ кылып жеңиздер. Мына дос туугандар менен келип кененке суроп туруп, 30 адамга чейин чоң кабиналар бар.
10-15 адамдарга биякта кичине кабиналар бар. Аштарды заказ берип жеңиңиздер туугандар. Келиңиздер. Поддержка болсун. Өзүбүздүн кыргыз туугандардыкы. Анан кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты болуп, муктаж болуп издеп жүргөндөр болсо, бизди 70% Москвадан көрүшөт. Сүйнагы менен чыгып келиңиздер. Издеп аткандар болсо. Заказ айдашат, келгенден үчө коюп берип чыкпай туруп, чорундан баздан текшерип берет. Группадан группа таратып болуп туугандар. Козу гриль өнүксүн өссүн, кыргыз мекендештердики.